Мен өзüm билгенден баштап ушуну баары айтып кетсем болот. Мында өзүмдүн жеке маалыматым менен. Бул БТР убагында Беловодскийден чыккан аттайт, ушу көлгө барып калып, ушу көлгө ойноп, ушул жакта жүрүп ошол жака чыккаптыр. Анда биз Дордой болчубуз. Дордой болуп чыкканда ошо биз битке ушу Дордой болуп жүргөн битке эмеден один-одинден аксатчыбыз да, жекеденчи, атыбызчы. Ошо БТР келип калса утат элек, ошондо Бөрлүдө Орус деген мерки ошо аттарым бар экен, ошол жакшы аттарым ошол болчу. Ошо Дордой менен Бөрлү финалга келип утулуп калып, биз ушундай болчу да. Ошондо БТРди көрүп, БТРим ушул ат минсем биздин команда Дордойго келсе жакшы урсат болмок деп мындай эметип жүрчүбүз, максат кылып. Ошо канчанчы жылдарда? Бул 2010 ушундай болуп калды го да, ушул. Уже эмет тарап биз уже эме Дордой уже эмете тарабан болуп калганда ошо аттан аксап отуп. Бул ат биринчи эме көл болуп келди, андан кийин Кара-Балтанын балдары менен биригип, анан кабылан болуп чогуу, ошо кабылан 1, кабылан 2 болуп чыгып жүрүштү. Кабылан 1 болуп көл чыгып жүрдү. Кабылан 2 болуп эме чыгып жүрдү, Кара-Балтанын балдары. Ошо эмеден Койташтан, Белек, ушулар кабылан 2 болуп чыгып жүрдү. Андан кийин биз Дордой тарагандан кийин анан биригип кабылан 1 эле болуп кабылан болуп калды. Дордой тараганда мен ошол жака бардым, кабыланга. Ошо байкелерибиз суранып, ошол жака намыс коргойлу деп. Ошол Кабыланга келди. Ошо мен барганга чейин ойноп жүргөн. Анан ошол бир акыркы оюндарында бул ким Айбек деген Кара-Балталык бала ойночу. Ошол ат үстүндө эмедечи. БТРде. Анан ушул эң акырында уже така эмете өлүп, опка секирип уже эметип калганда, бир-эки оюнда, короче, эмеге жеке чыгарбай уже чектеп бергенде, кишини алып түшүп бир жолу ушундай болгон да. Анан ошондон кийин бул ат туруп калат, бир оюн ойнобойт. Анан чемпионатка биз Дордой таркаганда чемпионатка барып, анан ойноп турдум. Мен Кара-Балтага бардым. Кара-Балтадан ошо ат ошол жакта экен ойногон жок, ат семейстиби деп анан минип көрөлү деп. Мен ушу менен ойнойм дедим, ошо менен минип кеттим да. Өзүмдүн эме тиги башында эңсеп жүргөн атка жеттим десем болот, ошондо получается. Эми БТРдин баягы өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз. БТРдин өзгөчөлүгү башында бул көптөр турчу эмес. Айтайын жеке капталынан турчу эмес. Мунун аябай күчтүүсү бет маңдай жалтанбай чыкчы. Анан тиги жаңы эметип кеткен жакшы турган аттарды, уже япончукка окшогон, оруско окшогон аттарды мындай капталда жатып турса деле түрткөндө до конца түрүп барчу да. Сен улакка жеткизчи да сен. Ошол эмеси күчтүү болчу да, преимущество. Бет маңдай чыкканы, анан ошол ат жатса ошо аны түртүп эле чыгып койчу да. Ошол жагы преимуществосу жагы күчтүү болчу. Анан казан түптөрүнөн эметип калганда жетилегенде ушу мага көбүнчө Тилек Уманбетов деген Кабылан капитан командасы ошол Тарпа деген ат менен азыр Талас командасына кетти. Ошол ат менен экөө түп келип калган да. Ошо Тилек келип жетелегенде ат астында эчтекени карабай казан уруп барса да. Жетелек аябай кетчү да. Топтончу. Өзүнүн скоросу жок болчу, жай эле жүрчү да мындай. Өтө чыгып кетип, ойноп кетип жок болчу да мындай. Өзү мындай айтканда балбандай эме ат болчу да. Эми баягы БТР менен сиз чогуу ойноп жүрүп, кандай жетишкендиктерге жеттиңиз ошолорго айтып. БТР менен көбүрөөк жетишкендерге жетишпейт, ошол БТРге келгендерге лучший игрок алдым. Андан кийин Казакстанга бардык. Казакстанга барып, Чымкентке барып ошол жактан лучший ат БТР алды, лучший игрок мен алдым. Андан кийин кайта ошол эле бир ортодо бир ай болду, ушундай болду го дейм. Андан кийин биякта чемпионат болду. Кайта бияктан ошо лучший ат, лучший игрок Кыргызстандан чемпионаттан. Ошондой эки жактан тең жылдын ошо эмеси аябай эме болгон да.
Биз эме единственный ошол эмеден казактардан биз аяк барганда утулуп эле келчүбүз да. Сборный болуп барабызбы, кандай болот алар, кандай тактика менен кылат. Канчанча судейский жактан тартабы, ушундай болуп биздики ушу Чымкенттен таза оюн болгондо биз казактын командасын жеңип келгенбиз да, жакшы эме менен. Ал жактан чоң байкелерибиз көзөмөлгө алып жанагындай тартып коюп, судьяга эмелерди мартен токтотуп туруп жакшы карап берген. Ошонун аркасынан биз таза оюн болгондо жеңишке жеткенбиз да. Казакстанга барганда негизи биз Кыргызстан сборную утуруп эле келатканбыз. Илгери учуптур бир жолу. Андан кийин Кыргызстанга келсе утат. Казакстанга утуп жүрчү. Ушуну кабыл биринчи жолу ушуну кабыл көрсө керек. Лазер менен тирешүүлөрүн айтып бересизби? Ошол Чымкентке барганда лазер менен биринчи жолу чыкты. Анда лазерди жолоткон эмес вообще. Лазер жатпай койду ушундай. Бир күн кечкенде ат жей салмайча, бирөө биринчи оюнда ушундай деп тигилер, сустолор дейт бирок. Лазер менен неметкенде лазерден күчтүүрөөк болчу да болчу. Лопно болуп чыкканда андан кийин деле Азия болду. Азия болгондо да ушундай лопно болуп чыкканда лазер негизи бетиме тайбай калып чыкчу да, любой атына. Ошо туруштук берип ошондон күчтүүрөөк болгону БТР болду го дейм. Бирок мыктыны алган эмес, Ал жактанбы? Ал жактан Lexus көрүп койгон. Lexus'ка бергенде деле мындай алып бергенде Lexus эмеде ага чейинки оюндарда жакшы оюн көргөзүп атты. Финалга чейинкилерде. Финалга чейинкинде Өзбекстан ушундай бирке слабыраак биздин только соперник Казакстанда. Финалда болсо бирке бутунан травма алып жакшы оюн көрсөткөн эмес. Алган убактары гол болчу, гол болбой калды. Мен 3 жол алып бердим, ошонун бирөөсүн салды, бирөөсүн аутка кетти. БТР менен. Негизи аярдан тирешип келгенде калсам чечим окшойт, ошо кимге Lexus'ка берген. Жанагы БТРдин жетекчилери жөнүндө, саяпкерлери ушу кимдердин колдорунан өткөн ошо жөнүндө айтып. БТР ошо кабыланда эле жүргөн ошол ким Азиз Урманбетов деген ошол карап жүрдү, бутунан бирке травмат. Биз эме Дордой Орликте Ошкобу, Алайгабы, ушундай ошол жака улакка барып, анан ошол жактан машина бирке авария болуп кырсыктап ушундай аттар жерге түшүп кеткен экен да. Ошондо БТР бирке бутунан ушу даалысынан травма алган дейт да. Ошол травмасынан бирке аксап калчу. Ошону Айс деген карабалта ошо биздин тренер болуп жүрдү, ошо кабылдандырып. Андан кийин Кыргызстанда көчмөндөр оюнунда, биринчи көчмөндөр оюнунда главный тренер болду, ошо Айс дарылап, бүтүн лечение кылып ошол карачы. Андан кийин жетекчилерибиз, анын үстүнөн жетекчилерибиз Марат деген байкебиз карабалтадан. Ал ошо командага, аларына тамага, шарттарын, ушундай кандай вопростор болсо, финансовый вопростор болсо ошол чечип берчү. Анын үстүндө байкебиз бар бир, чогуу байкебиз. Ошол байке болбосо анда билбейм, команда буга чейин жетет беле, жетпейт беле. Спортту ошол убакытта жакшы көрүп, өзү улакка жакын болчу да. Байкебиз улакты жакшы көрүп, командасын балдарды күчтөп, тигине атылып берейин, мындай атылып берейин деп команданы күчтөп берип турду. БТРдин ошол кездеги баасы канча болду эле? Ошол жана Чымкентке барганда 3-4 казак келип, биз тайгазана бастырып, аттарды бастырып, ал күнү ойномок эмеспиз, аттарды бастырып жүргөн БТР издеп кетти. Ошондо канаттар келип, бул атты сатабы тигүү деди. Аты сатылбайт тигүү дегенде сөздөн сөз болуп кетти, ошол жерден 70 миң берсек сатат го деген да. 70 миңге да сатылбайт десек, 70 миң бул 80 миң берсек сатат чыгар деп түшүнөбүн да. Кабылан ал ошол мен өзүмдүн эмемде болгон. Жанымда ошол минип жүргөндө ушундай сөз болгон. Андан кийин келишимдер болуп, биздин байкебизге чыгып, ошого чыгып бир БТРди да бир Пермай деген ат бар болчу, Зорро деген ат бар болчу, ошолорго келип бир 120 миңби ушундай Айс, Уралиев ушинтип келип атыптыр. Очойкеге ушундай
аттар сатылбайт деп койду байке ушинтип. Баарына үчөөнө тең бири 120 миң бериптир деп сөз болгон. Айсы мага ушинтип айткан да. Айсынын чын канчасы Казакстанда. Казактар сурап турду бат. Үчөөнө 120 миң депчи. Мага ушу 70 миң дегенде 70 миңге сатылбайт деп 80 миң берсек сататын чыгар го деп ушул жерден 3-4 казак келип жүргөн да. Анан алар алат беле, албайт беле сөз болгон да ошондой. Казактар канча андан кийин эле жанталашып эметип жүрүштү, сурап. Ат бытырды алдырабыз, сатып алабыз депчи. Тиги камчы экөөбүз ат калса Кыргызстанда калсын сатылбайт деп койгон. Аны сатсам балдарга эмне деп жооп берем? Акча кылып сатып жатып намысты менен каршы жатам, балдар менен кандай болот депчи. Кабылан тарагандан кийин деле казактар келип ат сурап саттык тигүү деп ушундай сөз болгон. Ат сатылбайт. Сатылса Кыргызстан командаларынан эле алса сатам, ата сатылбаса тура берсин, Кыргызстанга сатпай берем. Бутырдын акыркы оюндары анан эмне болуп аягында өлдү ошону айтып бербейсиз? Бутырдын акыркы оюн талас менен ойногондо ошондо как раз биз Сарыөзөн чүй болуп кабылан тарап Сарыөзөн чүй болуп ошол жака келип ошо ойноп атканда ат келди болуп анан ошол ат келгенде бизге арык болгон жөтөлүп ооруп келген да. Нормально жөтөлүп келгенден кийин сарайга келгенден кийин анан бутунан сынтып баштады баягы эмесин. Анан жөтөлүп атат. Анан дары деме лечение айс келип мен дарылап койдум деп дарылап келип чыгып атам. Мен айттым бугачы. Ошо Сарыөзөнүн жетекчисине Рамис бул атты бир эле мындай лечение кылып алып, анан биротоло чыгаралы. Ат могу чото баскан турган үстү арыктап уже жакшы болбой атат. Биздин ошол жерден биз намыс болуп кетип эле ошо ат түшүп кеткен да. Мен ошо мындай каршы болчумун да оюнга чыккангачы. Ат өзү эме болчу да. Анан оюндан деле көрбөдүм. Оюндан тебеленип ошондон кийин ошол жерден казан түбүнөн аябай катты тебеленип калдым. Андан кийин биз таластан утулуп калдык. Андан кийин көлдө оюн болот деди. Камчы экендин атасынын турнири. Анан ошол жака давай ошол жактан да бир кездешип көрөбүз деп ошо менен ошол жака кеткенбиз. Аяктан ойноп келдик, ойноп келгенден кийин сарайга ат эме жакта туруп ат эмне болуп атат дегүү деген ат туруп калды уже капельница коюп атабыз нормально деген. Келсек ат чото жакшы эмес да. Бир көрүп эле аябай эме жаман болду, экинчи атты көрбөйм болду, чыгып кеттим ошо. Сарайга барган жокмун. Атты лечение кылып дарылайбыз деп жүрүштү. Андан кийин айс келип мен өзүм алып кетип, өзүм даярлайм деп карабал тап кетип ошо менен ошоктон өлдү. Ошондон кийин көргөн эмеспиз. Көлдөн ушунда таңгамал келгенде 1 саат эмеде чөптүн жанында сулап жаттыр да. Буттары шишиген, арык болуп жатчы. Ат туруп калды болуп тигүү десем кайта каралбай калыптыр аркы. Как раз ушул моментте эме болуп калды. Депутатский выбор болчу. Атка да внимание болбой калыптыр. Ошо менен көрүп эле мен ат көрүп калдым. Жүрөгү көргөлө сыртка чыгып кеттим ошо менен. Андан кийин айс алып кетти ошо жактан. Лечение алып барып нормально келтеп жүрүп калды. Карабалтырдан. Айс. Бутыр убагында мындай жакшы эле баркталды, кандай дейсиз? Бутыр жакшы эле баркталды. Бутыр эми ошол моментте өзүм доор эметип турганда номер 1 аттарына номер 1 болуп жүрдү да. Кыргызстанда ошо номер 1 ошолордо жана чемпионаттарда аркы өкүлөрдө оюн болгондо лучший атта алып ушундай жакшы эмелерди. Айз бир эмеде оюнда травма болуп кетип калган Дышан Сейитбектин агасы Дышан минип ошондо лучший Манас оюндары беле. Ошондо лучший көбүрөөк алган да. Ана лучший атты алган. Үштат болчу просто жанагы эң акыркы эмесинде эле ошондо мындай карап биздики карабайсызбы. Оюнга келгенде уже жай ойнойбуз деп туруп оюнга келгенде оюн башталганда кызуу оюн болуп кетип атпайбы? Намысталашыпчы. Сыртка чыккандан кийин кайта эле бутурган болуп саамдашып кетип атат. Ошондой эле атты намысты
ушул атты өз үстүнөн дагы кетип калдым десем да болбойм да. Ошол моментте оюңа чыгарбай эле бир лечение алып карап койгондо ат азыркыга чейин жүрөт беле. Ушунда жашы канча эле ушул? 14 5 киши ушундай шек. Тактап ошондой деле жашын приблизительно айтып жүргөндөрүм билем да. Номинация жөнүндө айтып коңуз эми. Номинация 20 жылдын жыйынтыктары болсо, буга БТР татыктуу деп ойлойм. Өзүмдүн көз карашым. Ошол кыргыздын намысын Казакстан ошол жакка чейин барып намысын коргоп жакшы ийгиликтерге жетишкен ушул ат. Бул ат менен мен ушул ат менен дагы эл алдына таанылып, намыс коргоп жакшы экөөбүз мындай бири-бирибизге келишип жакшы эметип жүрдүк. Бул ат койлойм жакшы. Номинация. Бул эмеге татыктуу эле деп номинация татыктуу деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Ушинтип аттын эмесин, эмгегин, ошо кыргыз элине кылган кызматын да мен ошолорду абдан карап, эске алып ушуну берип атканга. Эми көрөрмандарга кайрылуу эркин микрофон, майрамдар болсо майрамдар менен эметип куттуктап дегендей, 20 жыл болду, ЮНЕСКОга кирди. Жаңысыз айтат. Көрөрмандарга ушул мына көкбөрү өнүгүп, ЮНЕСКОга кирип, өзүнүн 20 жылдыктагы ушул көкбөрү түзүлүп ушул эмеге жанагы кандай десем правила менен деген ошондон баштап 20 жыл болду. Ошону менен куттуктайм кыргыз элинде көрөрмандарын, көкбөрүчүлөрүн. Ошо кыргыздын көкбөрүсү өнүгүп өсө берсин. Жанагы ошол жакта тарткан бир туган улакчы баатырларыбызга ден соолуктуу болсун, ат жал жеңил болуп, жакшы ийгиликтер жеткизсин. Жаңы муундар болсо, жаңы муундар ошол аганы көрүп университеттен ошо агаларын көрүп талыкпай, спорт менен машыгып, ат үстүндө жүрүп, ошо байкелерин көрүп, байкелерине жолугуп, канчамда талим-тарбия алып ошолор менен дагы жаштарыбыз көкбөрүн мындан да өркүндөтүп, кыргыз кичинекей болгон Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө таанытсын демекчимин.